Мына туугандар Ташиев келет дегенде монтип түнү менен иштешет да. Ташиев келет дегенде түнү менен иштешет. Жолчулардын түндө иштеген видеосу тарады. Соц тармактарда нарында жолчулар түнү дагы иштеп жаткан видео тарады. Видеодо автор айтып жаткандай, буга чейин нарынга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев келет деген сөздөр болгон. Айта кетсек, буга чейин социалдык тармактарда теңир тоолуктар бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, Нарын облусу каралбай калганын, ал жакта эч кандай жаңылануу жок болуп жатканын айтып, ыр жолдогон. Мына туугандар Ташиев келет дегенде монтип түнү менен иштешет да. Билеттен келет деп угуп атканбыз да. Билеттен келет дегенде монтип түнү менен иштеп калышты да. Билеттен келет деп укканбыз. Түнү менен иштесе болот экен го. Көрсөчү. Bir saatte yapalbay, o türüme istese bolot eкен да, туурабы? Жан талаш иштеп жатат. Мына техникалардын баарын коюп коюп, түрү менен жан талаш иштеп жатат. Бул жер баягы 1,5 миллион, 2 миллион сомго жасалабы же 50-60 миң сомго жасалабы деген маселеден кийин атактуу болуп кеткен 3 кошкон жер Ысык көл жергесиндеги. Мына азыркы күндө жасалып көрсө 48.852 сом расмий түрдө жооп, бул ошондой акча кетиптир. Ушул круговойду жасап койгон канча акча кетет? Сонун кылыптыр, ушул круговой сонун кылып жасап, гүлдөрдү эгип, бир 5-10 даракты эгип, сонун кылып, красивый кылып жасап койгон канча кетет? Асфальт менен где-то 2-3 миллион сом кетет. Кандай асфальт менен? Бул жердин асфальтын биз жасадык го мына. Круговойдун өзүнө канча акча кетет? Өзүнө. Давай асфальт, у вас не будем спрашивать. Канча кетет акча? Так, 1,5 миллион. Сен асманды карап атасыңбы? Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион деп? Ошо круговойду жасап койгонго 50 миң сом акча кетет. 50 миң сом. Каяктагы 1,5 миллион, Уялбайсыңбы? 48.852 сом кеткен. Камчыбек Ташиев айткан айланма жолду көрктөндүрүү иштери жүрүп жатат. Бир нече күн мурун УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ысык көл жергесине болгон иш сапарында Сары Ой айыл өкмөт башчысына сын айткан. Төрага айылдагы айланма жолду 50 миң сомго көрктөндүрүп койсо боло турганын белгилеп тапшырма берген. Көп өтпөй социалдык тармактарда аталган жер оңдоп түзүлүп жаткан видео тарады. Видеонун автору оңдоо иштерине 48.852 сом кеткенин айтканын угууга болот. Аталган акчага гүлдөр, арчалар отургузулуп, суу чыгарылган. Бул жер баягы 1,5 миллион, 2 миллион сомго жасалабы же 50-60 миң сомго жасалабы деген маселеден кийин атактуу болуп кеткен 3 кошкон жер Ысык көл жергесиндеги. Мына азыркы күндө жасалып көрсө 48.852 сом расмий түрдө жооп, бул ошондой акча кетиптир. Гүлдөр тигилип, арчалар отургузулуп, анан мондай көрктөндүрүү иштери жүрүп жатат. Эсиңдерде болсо, буга ошол УКМК төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев келип, тапшырма койгондон кийин мына ушул жер тууралуу, ушул жердин маселеси көтөрүлгөн. Мына 1,5 миллион, 2 миллион сом кетет деген киши да могу жерде турат азыр. Мэр. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Затка берген болбойт деген түшүнбөйсүң. Интимдик сүрөттөрүңдү жарыялайм деп кызды коркутууга шектелген жигит кармалды. Бишкекте милиция кызматкерине пара берүүгө аракет кылган деп 22 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Маалыматка ылайык, Ленин райондук милициясына жаран арыз менен кайрылган ал WhatsApp, Telegram мессенжерлери жана LaLaFo платформасы аркылуу белгисиз адам анын жашы жетилик кызын интимдик сүрөттөрүңдү жарыялайм деп коркутуп, шантаж кылып жатканын айткан. Бул факты каттууга алынып, текшерүү иштери башталган. Шектүү жигит Чүй облусунун Военно-Антоновка айылынан кармалган.
Ал тергөө учурунда кылмыш жоопкерчилигинен кутулуу үчүн милиция кызматкерине 100 000 сом өлчөмүндө пара сунуштаган. Бул факт кызмат адамына пара берүү менен кылмыш иши козголуп, 22 жаштагы жигит убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда окуянын бардык жагдайларын тактоо боюнча тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Кичинекей баланы сабап жаткан аялдын тасмасы тарады. Социалдык тармактын колдонуучулары кичинекей баланы сабап, аны видеого тартып алган аялды жоопко тартууну талап кылышууда. Кадырдан аялдын балага кыйкырып жатканын көрүүгө болот. Маскамы алып келип атам. Мен сен колуңан көргөм. Мен сен колуңан көргөм. Мен сен колуңан көргөм. Мен сен колуңан көргөм. Алып кел. Алып кел. Какырды. Алып кел. Алып кел. Алып кел. Мен сага акчаны беремби? Алып кел. Алып кел. Алып кел. Какырдың. Алып кел. Алып кел десем мен сага. Алып кел. Алып кел. Алып кел десем мен сага. Алып кел десем. Алып кел. Какырдың. Какырдың. Алып кел. Маскам гана. Жаңылы колуңан алып көргөм. Алып кел. Маскам алып кел. Маскам алып кел. Кана маскам. Какырдың. Какырдың. Жаңылы колуңан көргөм. Алып кел додам мен сага. Ал бураман килип болду. Тап бул. Какырдың. Dur! Dur! Al gel oradan. Al gel oradan. Al gel. Al versin. Al gel oradan mesela. Ben Türkçü oldum. Dur! Haydi, al gel oradan.